Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Аллах таалам жардам менен кабырдагы 3 суроо, 3 негиз. Ошонун экинчи негизинде исламды далил менен билүү деген бөлүктөбүз. Бул жерде ислам далил менен билүүдө иман, ислам, ихсан. Исламдан иман өйдө турат, имандан ихсан өйдө турат. Кайсы бир сөз өзүнчө эскериле турган болсо, иман эскерилсе исламды камтыйт, ислам эскерилсе иманды камтыйт. Ал эми баардыгы бир жерде айтыла турган болсо, иман, ислам, ихсан десе, анын ар бирөөнүн өзүнүн аныктамасы бар, өзүнүн даражасы бар, өзүнүн мартабасы бар. Исламдан иман жогору, имандан ихсан жогору. Эмне тарабынан, даража тарабынан. Бирок ихсан өзүнчө эскерилген болсо, сөз ал жерде иманда, исламда камтыла берет. Автор исламдын 3 мартабасы бар деп эскергенден кийин иман, ислам, ихсан, бүгүн ушу ихсан бөлүгүнө келдик. Бул жерде эмне дейт? Ихсан деген даража, мартаба бар. Ал деген анын бир эле рүкүнү бар. Мисалы, исламдын 5 рүкүнү бар дедик, имандын 6 шарты бар дедик. Ихсандыкы канча десе, исламдын 1 рүкүнү бар. Ал кандай рүкүн десе, Аллах Тааламды көрүп тургандай ибадат кылышың. Сен аны көрө албасаң да, Аллах Таалам сени көрүп турат. Мына ушул 1 рүкүнү. Шейх Солих Фаузан хафизахуллах түшүндүрмө берип мындай дейт. Ихсандын тилдик маанисиндеги шариат терминдерин билүүдө эң биринчи тилдик маанисин караш керек. Анан тилдик деген шариаттагы маанисин, анын аныктамасын, анын шарттарын, талаптары менен анан ал маселе адамга ачыкталат. Эми тилдик жагын карасак дейт, тилди. Ихсан деген сөз эмне десе, бул хасан деген сөздөн алынган. Хасан деген мындай кооздук, чырайлуу, жашнакай нерсени айтат. Бул тилдик жагынан. Ал эми шариаттагы аныктамасы ихсан 3кө бөлүнөт. Адамдын Аллах Таала менен болгон ихсаны, кулдун өзүнүн Роббиси менен болгон ихсаны, жана адамдын башка адамдар менен болгон ихсаны, жана ошондой эле үчүнчүсү ихсан деген өзү. Эгерде бир адам бир амалды кылса, ошону мындай чырайлуу, тыккан, өтөсүнө чыгарып жакшынакай кылса, ошону дагы эмне дейт экен? Ихсан деп айтат. Жалпысынан ихсан дегенде 3кө бөлүнөт. Анан кээ бирлер сөздү түшүнбөсө, жанагынтип адам өлгөндө тамак бергенди ихсан деп коюшат. Дагы бир жерге бир нерсе кылса, ошону ихсан деп коюшат. Бул шариаттагы талап кылган нерсе экен, 1 рүкүнү бар, жалгыз Аллах Таалам өзүнө көрүп тургандай ибадат кылышың. Сен аны көрбөсөң да, Аллах Таалам сени көрүп турат. Биринчи түрү ихсандын адамдын өз Роббиси менен болгон мамилеси ихсан деп аталат. Бул нерсени пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү жооп берген. Сахабалардын көзүнчө Жебирейил периште келип сураган кезде эмне деп жооп берген? Сен жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө ушундай ибадат кылышың, кааннака тара, көрүп тургандай. Сен көрбөсөң да, көрө албасаң да, Аллах Таалам сени көрүп турат деген. Эми адам сурайт да, мен анда Аллах Таалам менен ихсан кылгым келет, чырайлуу мамиле кылгым келет. Аллах Таалам менен болгон ихсаным ишке ашсын. Ихсан деген бул исламдан да өйдө турат турбайбы деген адамга биринчи нерсе. Бул кандай десе, Аллах менен болгон ихсан. Аллахка болгон адамдын мамилесинде. Кандай мамиледе десе, Аллах Таалам адамга эмнени жүктөгөн болсо, ошол жүктөлгөн амалды туура, чырайлуу, тыккандык менен аткаруу. Ал эми качан туура, чырайлуу болот? Качан ошол амалында ихлас болсо, качан ошол амалдында пайгамбар алейхиссалату вассаламга ээрчүү болгондо. Мына айланып келип, кайра эмне болот атат туугандар? 2 шартка байланып атат. Мына ушул 2 шарт аткарылуу менен адамдын амалы чырайлуу болот. Аяттардан же хадистерден окуп калсаңыздар, адамдын амалы чырайлуу, алар ихсан кылышты, алар амалдарын тунук, таза, жакшы аткарышты деген сөздөрдө дайым 2 шарт камтылат. Аллахка болгон тунуктугу, ихластуулугу ушул амалда, жана ал амалды ээрчүүдөгү пайгамбар алейхиссалату вассаламга болгон окшоштугу, пайгамбарга болгон ээрчүүсү. Мына ушул экөө бириккенде эмне болот экен? Амал ихсандуу болот. Амал чырайлуу болот. Ихсанда 1 рүкүнү бар дебедикпи? Бирок ушул эле ихсан сөздүн 2 даражасы бар. Биринчи даражасы өйдө турат. Экинчиси андан кийин. Биринчи даражасы кандай десе, сиз Алла Тааламды көрүп тургандай ибадат кылуу. Кантип көрүп тургандай ибадат кылам деп сураса адам ушундай иманы өскөндө, иманы өрчүп өнүккөндө, мындай көбөйгөндө ушундай якынга жетет. Якын деп коет. Ачыктык, айкындык.
эч кандай экеленбестен, артка кайтпастан, шек санабастан тараддут деп коет да. Алла Тааламды көрүп тургандай ибадат кылат. Алла Таалам мисалы намаз окуп атсаңыз, Алла Тааламды сиз көрүп тургандай окуйсуз. Ал кантип көрөбү десе, бул якын менен ихлас адамдын жүрөгүнө толгондо жүрөк менен окуйт да. Якын анан ихлас адамдын жүрөгүнө толгондо мына ушу көрүп тургандай сезим менен намазды окуйт. Болбосо Алла Таалам бул дүйнөдө көрүнбөйт, акыретте гана көрөт. Бирок адам ушунчалык якын менен, иманы менен бир ибадатты Аллах Тааламга жалынып жалбарып кылганда, ал жүрөгү менен кылат. Мына ушу жүрөгүндө якын, ихлас, иман толгон кезде көрүп турган сезим менен адам намаз окуйт. Ал жаза мин жинсил амал деп кээ бир адамдарга кыямат кайымда бейиш киришкенде Алла Таалам момундарга өзүнүн көргөзөт Алла Таалам. Себеби алар бул дүйнөдө Алла Тааламды ушул көрүп тургандай ихсандык менен, чырайлуулук менен ибадат кылышты Алла Тааламга. Көрүңүздөрбү, зикир кылсаң да, намаз окусаң дагы, Куран окусаң да Алла Тааламга болгон якын менен, Алла Тааламга болгон ихлас менен, Аллах Тааламга болгон жүрөктөгү имандын, ихластын, якынын толук менен окуп кандай натыйжа берет экен. Ошон үчүн ихсанга бардык адам жете бербейт да. Юнус сүрөсүндө 36-аятында Алла Таалам айтат: "Лиллазина ахсанул хусна ва зияда". Чырайлуу амал кылгандарга бейиш бар жана кошумча бар деген. Зияда деп коет. Бейиш жана зияда эмне десе, ал Алла Таалам өз жамалын өзүн көрсөтүүсү. Себеби бул дүйнөдө алар Алла Тааламга чырайлуу мамиле кылган, чырайлуу амал кылган, ихлас менен сүннөт камтылган ар бир амалында. Мына Алла Таалам алардан ыраазы болуп, рахматын айтып, бейиште эмне кылды? Өз сүрөтүн Алла Таалам өзүн көргөздү дейт. Мына ушул адам намаз окуганда, ибадат кылганда, Алла Тааламды көрүп тургандай ибадат кылса, ал жерде эмнелер камтылат дейт? Якын, ихлас, сүйүү, аш-шаук деп коет, эңсөө. Адам бир адамды сагынып, ошол адамды көрсөм деп эңсейт го, сагынат. Таталаззат би таатихи деген, ошол ибадат кылып атканда, Аллах Тааламды эскерип атканда, сажда кылып атканда, Куранын окуп атканда, ошодон рахат алат адам. Сүйүнөт жүрөгүндө, тынчтык келет. Сүйүү менен, эңсөө менен, сагынуу менен, якын менен, ихлас менен, иман менен ушундай окуганда Алла Тааламды көрүп тургандай сезимди Алла Таалам берет. Алла Таалам алдында тургандай. Мына ошондой нерсе менен адам рахат алат. Ушул ихсандын биринчи даражасы. Жалпысынан бир рүкүнү бар дедик. Аллах Тааламды көрүп турганда ибадат кыл, сен аны көрө албасаң, ал сени көрүп турат деген. Эми экинчи даражасы бул будан төмөнүрөөк болот. Эми жок дегенде буга илин албаган адам экинчиге илиниш керек. Бул кандай десе, Алла Тааламга ушундай ибадат кылып атканда, Алла Тааламдын көрүп турганын эске алыңыз да. Алла Таалам азыр мени көрүп турат, угуп турат. Сиз көрүп тургандай окуп албай атсаңыз, анда Алла Тааламдын назарын, Алла Тааламдын көзөмөлдөп турганын, менин абалымды азыр билип турат, угуп турат, көрүп турат деген сезимди койсоңуз, дагы ибадатыңыз чырайлуу болот. Тиги биринчи даражага жетпесе дагы, альхамдулилля, намаз окусаңыз дагы, дитиңиз менен, ихласыңыз менен оюңузду жыйнап, чырайлуу ибадат кылууга киресиз. Элестетиңиз, азыр бир адам менен сүйлөшүп отурсаң, же урматтуу сыйлаган бир адамдын үйүнө конокко барсаң, кандай кийинип, даярданып, урматтуу адамга сөзүн иреттеп барат. Эмнени айтам? Же болбосо үйүңдө бир урматтуу адам сени карап отурган болсо, сүйлөшүп отурганда, сен жалгыз калганда кыдай кылып отура аласыңбы? Мына ушул жерде айтып атат да, Алла Тааламга кантип ал адам күнөө кылат, кантип буйругуна каршы келет. Алла Тааламдын назарын, Алла Тааламдын көрүп турганын эске алган болсо, ошону сезе билген болсо. Жок дегенде бул биринчисине жетпейт. Бирок Алла Тааламдын көрүп турганын, назарын эске салсаң, ибадат кылганда ошону эмне кыласың? Чырайлуу кыласың. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам дуасында эмне деген? Аллахумма айни ала зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик деген. О Аллах, мага жардам бере көрчү, сени эстөөгө, сага шүгүр кылууга жана чырайлуу ибадат кылууга деген. Ошол чырайлуу ибадат деген, тунук ибадат деген, ушу ихсан ибадаты. Ошол жерде Аллах Тааламдын назарын, көрүп турганын эске алуу менен, ойду жыйнап, ошол ибадатты кылып атканда адам рахат алып кылуусу. Алла Тааламдын көрүп турганын сезе билиши адамдын. Ошон үчүн салафтарда, сахаба табииндерден бир асар бар да. Аллах Таалам бул мисалдан алыс, бийик, аруу. Бирок айтат да, жок дегенде
Алла Тааламды бир коомуңардагы сыйлуу адамдын алдында отурганда, жолукканда, баарлашканда кандай болосуң? Ошончолук дагы мамиле кылбаган, ошончолук деңгээлде да ибадат да кылбаган адамдар бар. Намазга киргенде ою талада, пландар, эмне сүйлөп атат, эмнени окуп атат, кимге кайрылып атат, зикир кылып атканда. Ал эми ибадатта ушу Алланын көрүп турганын, угуп турганын, назар салып турганын, көзөмөлдөп турганын адам сезе билсе, ал ибадаттан адам рахат алат. Мейли Куран окусун, мейли зикир кылсын, мейли ибадат кылып намаз окусун. Жыйынтыктап айтканда, биз билдик ихсан деген бул эки мартаба деген даражасы бар экен. Биринчи даражасы бул адамдын жүрөгү менен Алла Тааламды көрүп турганда ибадат кылысы. Ушунчалык ыйман менен якын бириккенде адам жүрөгүндө сагыныч, эңсөө, каалоо, сүйүнүч, кубаныч, мындай бир сүйүү менен, якын менен, ихлас менен биригип, Алла Тааламды көрүп тургандай, көз менен көрүп тургандай ибадат кылуу. Экинчи даражасы бул будан ылдый турат. Ал кандай? Алла Таалам ушундай ибадат кыласыз, ал сизди көрүп турганын эске аласыз. Мына бул жерде буйругуна каршы келүүдөн, жалгыз калганда күнөө кылуудан адам сактанат. Ошон үчүн ихсан деген бул туугандар иман менен исламдан өйдө тура турган, ушудан билинет адам. Ушундай ислам кенен керек болсо мунафык адам деле мусулман боло берет да. Биз бул дүйнөдө аны мусулман деп эле керек болсо жаназасына барып, мусулмандардын мүрдөсүнө көмүлүп, мусулман боло эле жүрөт. Анын ички ишинде акыретке ишенбесе да. Себеби ал ишенем деп сыртына көргөзүп койгондон биз мусулмандын өкүмү менен мамиле кылабыз аларга. Себеби ислам ушундай кенен. Ичинде акыретке ишенбесе дагы. Анан экинчи даражасы бар, бул иман. Иман андан кийинки дагы мындай эмне кылат? Тарраак тоголок болот. Ал иман деген сөз исламдан дагы бийик деген сөз. Ар бир имандуу адамдын мусулман боло албайт. Себеби мусулман деген адам келмен айтып, исламдагы сырткы амалдарды аткарып койсо деле, мусулмандардын көзүндө бул дүйнөдөгү өкүмдө мусулманчылыкты аткарып жүргөн болуп саналат. Бирок түпкүрүн карап көрсөң, иманында ал иман даражасына жеткен эмес. Иман мартабасына жеткен эмес. Анан бир адам мусулман болот, анан имандуу болот. Бирок андан да чоң даража эмне деди? Ихсан. Ихсанга исламды аткарып сырткы амалдар, намаз, ороз, зекеттерин, ыйманды аткарып ички жүрөк амалдарын аткарып гана жетпесе, исламдан кулаган, ыймандан кулаган адам ихсанга жакындай албайт. Тилекке каршы бул исламдагы мартабаларды, ыйманды түшүнбөгөн адамдар эмне дейт? Ихсан десе жанагынтип адам өлгөндө Куран окугондо ихсан деп коюп жүрүшөт. Анан бир жерге жардам берип койгондо ихсан деп жүрүшөт. Биз эми ихсан кылып атабыз. Кээ бир бидат иштерди дагы жашырыш үчүн жакшы атты коюп алган ихсан деп. Динде жок болсо да, Алла сактасын. Ошентип, болбосо ихсан мааниси талада калып калган алардын түшүнүгүндө. Жалгыз калганда Алла Таала менен согушат, күрөшөт. Эми автор эмнени келтирди? Ихсан боюнча түшүнүк бергенден кийин ихсандын далилдерин алып келди. Куранда биринчи аяттардан далилдерди алып келди. Биринчи далил Нахл сүрөсү 128-аят. Алла Таалам айтат: "Инналлаха ма'аллазина тақау валлазина хум мухсинун." Алла Таалам таква адамдар менен бирге жана мухсиндер менен бирге. Куранда же сүннөттө кайсы жерде мухсин деп билсе, билиңиздер туугандар, эки шартты алып келген адамга айтылат. Ихлас жана сүннөт. Эч убакта адам ушул эки шарттын биринен кулап туруп мухсин боло албайт. Ихластуу болуп, чырайлуу аткарып, ушундай бир өзүнүн чөнтөгүнөн, өзүнүн оюнан токуп алган бир ибадат менен кылган болсо, мухсин болобу? Алла Тааламды көрүп турганда ыйлап, сагынып, сүйүнүч менен окуса дагы, бирок ошо кылып аткан амалы диндеги жаңылык болсо, пайгамбар алейхиссалату вассалам чийип берген рамканын ичинде эмес, өзү таап алган, өзүнүн ою менен кылган болсо, ал мухсин болбойт. Ошондой эле пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөзүп бергендей кылып туруп, так ошондой кылып, бирок максаты башка болсо, жүрөгүндөгү түпкүрү, ихласы жок болсо, ал дагы мухсин болбойт. Качан мухсин болот? Ушул эки шарт аткарылганда. Ошон үчүн Куранда, сүннөттө, асарда мухсин деп уксаңыздар, билиңиздер, ошол жерде эки шарт. Алла Таалам айтат: Аллах бирге кимдер менен? Таквалар менен. Аллах бирге кимдер менен? Мухсиндер менен. Мухсиндер кимдерсе? Вахум аллазина абадуллаха кааннахум ярауна фа инналлаха маахум. Кимде ким Алла Тааламга ибадат кылганда, көрүп турганда ибадат кылса, Алла Таалам алар менен бирге. Алла Таалам аларды коргоп, көзөмөлдөп, жардам берип, ийгилик берип, назарын алып жүрөт да. Андан кийинки далил
Шуара сүрөсү 217-ден 220 аяттар. Ва таваккал алал азизир рахим аллази ярака хина тaqum ва тaqallubaka фис-саджидин. Сен Алла Тааламга таян деген. Күчтүү болгон, ырайымдуу, мейримдүү болгон Алла Тааламга таян. Жана ошондой эле Алла Таалам сенин намазыңды, ибадатыңды сени көрүп турат дейт, ибадатыңды. Сени рүкү кылып атканыңды, сажда кылып атканыңды Алла Таалам көрүп турат. Бүт ибадаттагы ар бир абалыңды Алла Таалам көрүп турат. Иннаху вас-самиул алим. Алла Таалам билип да турат, угуп да турат. Чындыгында ал билүүчү, угуучу. Сөздөрүңдү угуучу, акыбалдарыңды билүүчү. Дагы бир аятта, бул Юнус сүрөсү, Ома такуну фи ша'нин, ома татлу минху мин Кур'анин, ва ла та'малуна мин амалин, илля кунна алейкум шухудан истуфидуна фихти. Мо биринчи айткан аяттардын бардыгы Алла Тааламды көрүп турганда ибадат кылууга далилдер. Ал эми азыркы аят болсо, экинчи ихсандын экинчи мартабасындагы, экинчи даражага далил. Мындайча айтканда, эмне дейт бул аяттын маанисинде? Сен кандай гана абалда болбо, мейли Куран оку, мейли гана амалдарды кыл, ар бир нерсеңе биз күбөдөбүз дейт. Ар бир амалыңа күбөгө өтүп турам дейт Алла Таалам. Мындайча айтканда, көрүп турам. Менин алдымда эч нерсе жашырылбайт, эч нерсе көрүнбөй калбайт. Кыпындай нерсе дагы деп аятта айтат. Мейли ал асманда болсун, мейли жерде болсун дейт. Оля та'малуна деген кандай гана амал кылба. Мина амалин, жакшы боло, жаман боло, баарын көрүп турам дейт. Из кунна алейкум шухуда деген көрүп турам силерде. Күбө катары. Эмне амал кылып атасың, эмне сөз сүйлөп атасың, кандай рүкү кылып атасың, кандай сажда кылып атасың, бардыгы мага жашырылбастан көрүнүп турат дейт. Дагы бир аятта, Ал-Имран сүрөсү 5-аят. Инналлаха ла яхфа алейхи шейун фил арди ва ла фис-сама. Акыйкатта Аллахка эч нерсе бир жашынып көрүнбөй калбайт. Кыпындай нерсе дагы. Мейли ал асманда болсун, жерде болсун. Ихсандын биринчи 3 түрү бар деп эдик. Жыйынтыктап коелу. Ихсандын тилдик маанисин алдык. Андан ары ихсандын шариаттагы маанисин алдык. Анан айттык, ихсандын 2 даражасы бар. Бириси экинчисин өйдө турат, мартабасы бар. Ал биринчиси Алла Тааламдын көрүп турганын, Алла Тааламга көрүп тургандай ибадат кылуу. Экинчиси сен аны көрө албасаң жок деген, Алла Тааламдын көрүп турганын эске ал деген сөз. Өзүң көрүп тургандай окуя албасаң да, ибадат кыла албасаң, анда Аллахтын назарын эске ал дедик. Ушунун баары биригип ихсандын биринчи түрүнө, адамдын Аллах Таала менен болгон ихсаны. Анан экинчи түрү бар ихсандын, бул адамдар менен болгон ихсан. Ал кандай десе, башка бирөөгө зыян бербейсиң, жакшылыгыңды бересиң, бирөөлөргө пайда келтиресиң, колуңан келсе садака кыласың, жардам бересиң. Сенен башка адамдар зыянга тартпасын. Конок болсо сыйлайсың, кошунаң болсо сыйлайсың. Шыл шариаттагы адамдарга болгон мамиледеги айтылган нерселерге адам колунан келгенче амал кылып аткарса, бул эмне болот экен? Ихсан болуп саналат. Адамдар менен болгон ихсанда. Кээ бир адамдар бирөөгө зыян берет, кээ бир адамдардан пайда болот. Адамдар дагы ихсанда, адамдар менен болгон ихсанда дагы бир даражада боло албайт. Бирөө берешен, бирөө сараң, бирөөдөн дайыма зыян келип турат, бирөө дайыма фитна кылып жүрөт, аласыктан, бирөө дайыма ушак кылып жүрөт, бирөө дайыма жамаатты бөлүп жүрөт, бирөө дагы бир баскан жеринен чөп чыкпайт деп коет, ушун зыяндын үстүндө жүрөт да, бирөөлөрдү уруштуруп, талаштырып, аласыктасын. Бирөөлөр болсо берекелүү жүрөт, жамгырдайып, кайсы жерге барса ал адамдан адамдар пайда алат, жакшылыкта жүрөт. Жок эле дегенде, адамдын эң төмөн ихсаны сенден бир адам зыян тартпасын. Тилиңен дагы, амалыңан да, колуңан дагы ушак кылбастан, гыйбат кылбастан, кагыштырбастан бирөөдө, от чакпастан. Эң төмөн адамдын акыретте бейишке киришинде ихсанда адамдар менен болгондо эң төмөнү жок дегенде сенен бир зыян көрбөсүн. Болду, пайда кылбай эле кой. Ошон үчүн пайда бере албасаң жок дегенде зыян бербе деген. Бирок тилекке каршы адамдар айрым учурда намаз окуп, Аллах менен болгон ихсанын чырайлуу аткарып, намазым бар, орозом бар деп ойлойт, бирок ошо чырайлуу кылган топтогон жакшынакай сооптордун бардыгын адамдар менен болгон ихсанында бузуп алат, коротуп алат. Өкүнүчтүү, канча сооптор жыйнап келип, азыр барып тигини ушактайсың, тигини жамандайсың, муну артынан сүйлөйсүң. Анан ошолордун баарына кыямат кайымда алдыңа коюп алып, соопторуңду сүйлөгөнүңө, жамандаганыңа жараша, ушагыңа жараша
бересиң. Анан сооп төгөнгөндө эмнесин берет? Алардын күнөөсүн алат. Ушуну эң чоң банкрот адам деген. Билесиздер, хадистерде, асарларда канча толо. Мына шайтан кээде ушинтип да адамды жыгат. Жеңет ушинтип. Ошон үчүн сахаба табийиндердин дагы бир кайгысы, ою, санасы болгон. Мисалы, азыр амалдын сооп жазылышы өзүнчө бир маселе. Сооп жазылыш үчүн адамда ихлас болуш керек. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга эрчүү болуш керек. Анан ушул соопту кылып атканда канча адам жазылбай калат. Себеби ихластан таят же сүннөттөн таят. Анан ал соопту жазылып периштенин китебинде жазылат. Анан ошону жарым жолдон эле адамдар кээде жок кылат. Милдет кылуу менен, рия кылуу менен, көрсөтүү менен. Анан аны сактап калсаң жок кылбай анда. Сактап калсаң кыямат кайымда жок кылып салышы мүмкүн, Кудай сактасын. Ал бул дүйнөдөгү ошо ушагы менен, жалганы менен, зыян жеткирүүсү менен. Себеби адамдардагы Алла Тааламга болгон адамдын бир шалакылыктары, боштуктары, кайдигеликтери Алла Таалам өз ырайымын алып кечирип коет. Ширктерин оолак болгон күнөөлөрүн. Бирок адамдардыкы, туугандар, бул дүйнөдө эле билесе, бир адамдын bir жерин тартып алса кандай, адам аягына чейин барат, соттошот. Аябайт сени, эске алайлы. Адам деген ушундай залым болот, аябайт, көкпет, ушундай өжөр болот. Анан кантип акылдуу адам биз ушунча кыйналып кылган сооп амалдарыбызды жылуу үйдө отуруп алып, кээде чайдын үстүндө отуруп, тамактын үстүндө отуруп эле баштайт да. Жана тамактын артынан десерт жегендей, туугандарын козгоп баштайт. Тиги эмне кылып атат? Деп анан ар бирин сорттоп, ар бирин талкуулап, жамандап, бүт анализ кылып туугандарын баарын анан ошончо жакшы сооптордун баардыгын чачып туруп күнүн өткөрүп аткан адамдар канча. Бул жагында ихсан кылып атам дейт. Ибадатында Кудай менен чырайлуу, Аллах Тааламга болгон ибадатымда машалла ихлас менен, якин менен, иман менен, сагыныч менен, эңсөө менен көрүп тургандай, балким намазына келип ыйлайт, орозосу бар, Кураны бар, зикири бар. Бирок ошону сактап калуу деген маселе бар. Мына ушул нерсе сактап бара аласыңбы? Ошо кыямат кайымга чейин сурак күнүнчө Алла Таалам алдына туруп, таразага түшкөнчө ошо топтогон соопторуң сенин пайдаңа, сенин бактыңа, жакшылыгыңа түшөбү таразага. Мына ушул нерсени көп адамдардын, улуу адамдардын сар санасы болгон, кайгысы болгон, камы болгон ушуну сактап калуу. Эмнеге? Себеби көп адамдар ошо соопторун жоготуп сала турган кадамдарга түшүп калышат. Ошон үчүн алымдар көп тептер жазып кеткен. Адамдын сообун жоготуп кетүүчү амалдар бар, сөздөр бар, ишенимдер бар, абалдар бар, кадамдар бар. Эмнеге жазды ошону? Ошону карапайым адамдар билсин деди. Эптеп ушунча кылган амалдарын кур жалак калып калбасын деди. Адам деле байлыгын таап келгени эмне кылып атат? Сактап атпайбы? Сактайт, кээ бирөө акчаларын сейфке бекитет, кээ бирөө банкка коет, кээ бирөө ишеничтүү адамдарга коет. Мен коротуп алам бул акчаны. Мисалы да, даже акчаны деле. Же болбосо муну урдап кетет. Ушунча мээнет кылганым жоголуп албасын деп бир таап келген нерсесин сактап, ошону коргоп атпайбы? Үйлөрүнө забор куруп, ур кирбесин деп. Мээнетим текке кетпесин деп. Жайында тапкан урожайларын бекитет, подвалына коюп, үшүк алып кетпесин. Алманы сактаганды билишет, бүт сактайт ушуну. Жолдорун билет. Эмне десе ошо мээнетим текке кетпесин деп. Эмнеге биз соопторубузга канча жеңил карайбыз? Эмне сооп кылып койду, болду, сакталып калат, катып калат деген жок, андай гарантия жок сооп. Соопторду кырыш бир маселе, жазылабы деген маселе бар. Периште ал соопту жазыш үчүн өзүнүн кадамдары бар. Шарттары болуп атат. Андан кийин аны бузуп салуучу алдар бар. Кээде мисалы бир адамга жакшылык кыласыз, ихлас менен. Анан ошону бир жумага жетпей жок кылып салса болот. Кайра айтасың, сен ит экенсиң. Мен сага ушундай жакшылык кылдым беле. Жакшылыкты билбейт экенсиң. Эмне болду? Милдет кылдыңыз. Болду, ошол үчүн кылдыңыз. Сооп жок. Бир жумада турат, аны периште кайра өчүп салат. Себеби Аллах Таалам үчүн кылган жок. Жок, мен милдет кылбайм, көрүш үчүн эмес, Аллах үчүн кылдым деди. Алхамдулилля, жакшы болду. Сооп жазылды. Кандай? Ал дагы коркунучу бар. Кыямат кайымга чейин ошол соопторду бирөөлөргө бере турган, бирөөлөрдүн бонусуна, бирөөлөрдүн счетуна коебуз кайра. Эмнеге? Тигин ушактагансыз, тигин жамандаган, бирөөнүн кемчилигин айткан, бирөөлөрдү кагыштырган, бирөөлөргө от жаккан. Мына ушул жактардан биз аксайбыз. Кыйналып тапкан соопту жеңил отуруп алып чайдын үстүндө короп салуудан сак болуш керек. Айрыкча могу жеңелер, жанагы эже сиңдилер, эркектер деле бар. Ошонтип отуруп алып, туугандарын баарын талкуулап чыккандан оолак болуш керек. Бирөөлөрдүн таап атканын, иштеп атканын, үйүндөгү болуп аткан кемчиликтерин козгоп отуруп алса, темасы жок ушун. Анан ар бирин козгоп чыгышат экен. Алла сактасын. Мына шайтан ушинтип адамды ибадатында чырайлуу болсо, жакшы болсо, биягында топтоп келген сообун жоготуп сала турган эшиктерди ачып коет. Өрөт ушу менен. Алла сактасын. Ошон үчүн
Берде ихсан деп адамдар менен болгон ихсанда зыяныңан оолак бол. Бакара сүрөсүнүн 195 аятында «Вахсину инналлаха юхиббул мухсинин» деген. Силер жакшы ихсан кылгыла, чырайлуу мамиле кылгыла, чырайлуу амал кылгыла. Чындыгында Аллах Таала мухсиндерди жакшы көрөт деген. Мына ушул мухсин дегенде, адамдар дегенде, адамдарга зыян бербей, жакшылыгыңды колуңан келишинче жардам кылуу. Жана ошондой эле башка махлукаттарды бул айбандар да кире берет. Муздасаң ошону жашнакай бычагын курчтап муздоо, мал баксаң, мейли үйүңдө мышыгың болобу, эмнең болсо да ошолорду зулум кылбастан, кыйнабастан, кордобостон бак деген сөз да. Камап салып, ачкадан өлтүрүп салып, кээде ушу мал жандарын кыйнагандар бар. Алла Таала бүт нерсе ихсан жазды. Эгер араңардан бирөө ушу малды сое турган болсо, анда союуда чырайлуу сойсун деген. Кантип чырайлуу союп, бычагын курч кылат, кыйнабайт. Билесиздер, Бани Исраилдагы бир адам итти сугарып койгон менен бейишке кирген. Ачкына бейишке кирет деп нас менен, вахий менен пайгамбар алейхиссалату вассалам бизге кабарлаган. Эмнеге Алла Таалам ошол адамга ыраазычылык билдирген, күнөөсүн кечирген. Жолдо баратып, ушул тилин салаңдатып, сууга чаңкып аткан итти кудуктан суу алып берип койгон адамды. Болбосо ал адам өзү эмне? Зынакор адам. Алла Таалам ошол жакшылыгы менен эске алып, күнөөсүн кечирген деп айтат. Элестетиңиздер, эми адамдардын курсагын тоюскандар, жетим жесирлерге жардам бергендер, коңшу колосундагы кедей кембагалдарга көзөмөл кылгандар, туугандардын арасында кедейлер бар. Ар ким кана байкап жүрүш керек, ибадат менен жүрүп атам деп эле, ушу ибадат менен чектелип калбастан ихсандын мартабаларын айтып атабыз. Аллах менен болгон, махлукаттар менен болгон, балким туугандарыбызда айрымдар күйөөсү өлүп калгандар, ажырашып кеткендер, кичинекей балдар менен калып калгандар, суук күндөр келатат мына кышты. Ошол мукташтар болуп калат, инвалидтер болот. Ошолорго да ихсан кылууну унутпаш керек. Ихсан деген жанагындай терминге өтүп кетпеш керек. Адам өлгөндө эле бир жылкыны союп алып, малды союп алып, баягы эле эт жеп жүргөндөр келип, сасыкка кирип, эттен тоюп алып, "О, ихсан кылдык" деп кетип калышат таркап. Ошол адамдарга айтсаң, "Мо сойгон малыңды тообу жетсин" десең, "Мо кедей кембалдар бар, жетимдер бар, айлап эт жеп жүргөндөр бар, бербейсиң десең, тылтыйып не кылат? Унчукпайт." Алар көрсө, ошо туугандарына эле көрүнүштө ал ихсан деген анын сообу тиги өлүккө барышты эле көздөбөйт. Мен да булардын немесине баргам, мен да чакырып коеюн деп эле баягы эле эт жеп жүргөн туугандар келет дагы устуккандарын көтөрүп кетип калышат. Союлган эт бири дагы жанагы жесирлерге, жетимдерге барбайт. Чикилей эле пакетке салып, бөлүп мына даректер бар, береличи десең баш тартышат. Бул эң чоң сооп эле ошол. Баягы эле ток адамга, еттен жадап жүргөн адамга кайра эт берип атасың да. Этти айлап жебей жүргөн адамга бергиси келбей атат. Анан ошол көрүнүштү эмне деп коет? Ихсан кылып атам деп коет. Ошон үчүн кээде карызга берген сообу садакадан да өтүп кетет. Эмнеге билесизби? Себеби карызга муктаж, ошого заркан адам алат, карызды ошону сурайт. Ал эми садака кээде мындай белек кылып берип коесуң, ал муктаж адам колуна да түшөт, муктаж эмес адамга да түшүп калат, белек катары берек. Анан үчүнчүсү, ихсандын үчүнчү түрү бул өзү амалды. Ушунда адамдар айтат. Бир амал кылсаңыз чырайлуу кыласыз. Мына ошол нерсеге туруктуу болосуз. Эртең менен кечки зикирди жаттадыңыз, үйрөндүңүзбү? Болду. Ушуну өлгүнчө мен ушуну аткарам, калтырбайм. Күн чыгып калса айтып коюңуз 5 миң намазына чейин. Эмнеге хадисте айтат пайгамбар алейхиссалату вассалам? Чындыгында акыйкатта Алла Таалам ушундай араңарда бирөөнү жакшы көрөт деген. Ал кандай десе, бир амал кылса чырайлуу кылат деген. Чырайлуулук эмне десе, ошол адам бир амалды аткарганда ихлас менен, сүннөт менен анан дайым аткарып жүрөт. Чырайлуу качан болот экен? Кээде бир адам жакшы чырайлуу аткарам деп сүннөттүн чегинен чыгып кетет. Ал уже чырайлуудан чыгып кетет. Кээде ихластан таят. Эң негизинеси ушул. Ушул экөөнө бекем болсо эле амал чырайлуу болот. Ихлас, анан сүннөт. Ушуну эстеп калалы. Ихлас, сүннөт. Кээ бир адамдар ибадат кылам дейт дагы, шариатта жок нерселер кылып берет. Мен ушуну сүйүп калдым бул амалды дейт. Карасаң, ал динде жок болуп чыгат. Же пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнө, көрсөтмөсүнө каршы болуп чыгат. Ал ихсан, чырайлуу болуп саналбайт. Чындыгында Аллах Таалам ушундай бир амалды кылган адамды жакшы көрөт силердин араңарда. Амалан ан юткинаху деген мындай тыккандык менен кылган адам. Ар бирөө сүйөбүз го, бир амал кылса таптаза, тыккандык, демеле чырайына келтирип, ошону көңүлүң менен жасасаң, мындай амалда көркүнө келет. Бир амал жаса деле, эшнанды шыпырсаң деле, бир жерди жыйнасаң деле, кайсы гана амал кылбасын, ошо көңүлүң менен, чын жүрөгүң менен кылсаң, көрүнүп турат да ал амал кандай экен. Бул тилдик маанисин айтат.
Мына ошо шариатта дагы тоопторду кылууда да амал ихлас менен, ошого берилип, көңүлү менен кылса, Куран окуса да, зикир кылса да, жүрөгүңдү байлаганда, мисалы кээ бир адамдар зикир кылат, тили айтып атат, оюнда бар нерсени пландап атат. Кээ бир адамдар зикир кылат, тили менен жүрөгү байланып калат. Субханалла десе, Алла таалам аруу, кемчиликсиз десе, Алла тааламды танзих деп коет, арылып атканын сезе билет. Аллах намазга кирди, Аллаху акбар десе, билет ушуну. Бүт нерседен Алла таалам улук экен. Аллах менен байланышып турам. Менин азыр оюма келе турган нерседен Аллах таалам улук. Арзыбаган нерсени ойлобойн Аллах менен байланыштым деп. Мына ушул тыкандык деген араб тилинен алынган ошойт, бул тыкан. Юткинаху деген тыкан, кыргызда бар да тыкан деген. Тыкандык ушул ихлас менен анан сүннөт менен келет. Ана бир амалды билгендейин адам таштабай ушунун өмүрүндө амал кылып жүрсө, альхамдулилля. Эгер бул маалыматтарды угуп, окуп, билип амал кылбасак, эмнеси пайданда? Эгерде ошо маалыматтын көп топтолгондугунан пайда бергендегинде, анда жөөттөргө пайда бермек. Жөөттөрдө көп маалымат болуп. Алар ушул илимди балдарын кандай биз ошондой билген. Бирок амал кылбагандыгынан Аллахтын карына калышты. Бир адам билди, намаз деген парз экен, адам өлгөндөн биринчи эле намаздан суралат экен, намазың жок болсо амалдарыңды сурабайт экен. Намазсыз ийгиликтүү болбойт экен, акыретте заматта намазга түшөт. Ибадаттагы тыкандык. Аятыл курсини укту намаздан кийин, аятыл курсини окуп жүргөн адамга бейишке кирүүдөн өлүм гана тосуп турат экен десе, ошо аят курсини тыкандык менен жаттап алат. Тажвидин үйрөнөт, туура окуганды үйрөнөт. Келер бар жылдап намаз окуйт, ичиндеги намазын тууралап алган эмес. Тажвидин да тууралап алган эмес. Ихлас сүрөсү алам жулат булат деп Аллах тааламды сөгүп аткандай сөздөр менен айтат да. Маанилер такыр өзгөрүп, ошону отурса бир 3-4 күндө эле тууралап алмак. Ошого деле чыгынып койбогондор бар. Шалакылык, боштук болсоң 5, болбосоң 15 ишилип болуп атат да дегендей. Кош көңүл мамиле кылган адамдарды байкайлым, бир көрүнүп калат да. Амалында көңүлү жок аткан, ибадатта деле билинет ушул. Бул Аллахка болгон мамиле. Ошон үчүн ихсан деген бүт адам булдугуна ихсанга жете бербейт. Аллах таалам баарыбызды мухсиндерден кылсын. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде айткандай: Аллахумма айинни ала зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. О Аллахым, бизге сени эстөөгө, сага шүгүр кылууга, сага чырайлуу ихсан менен ибадат кылууга жардам бер деген. Бардыгыбыз ушул сүннөт менен ихлас камтылган. Аллах тааламдын назарын көрүп турганын эске алуу менен, жана Аллах тааламга кайрылып атканыбызда, жалынып жалбарып атканыбызда жүрөгүбүз менен сезе билип, эңсөө менен, сагыныч менен, сүйүнүч менен, кубаныч менен, ихлас менен, сүйүү менен кайрылууга Аллах таалам бизге тауфик, ийгилик берсин. Ихсан адамдын ибадатына байланса, адам бара-бара ибадатынан рахат алат. Намазды күтүп калат. Бир жакка чыкса дагы, кайякта намаз окуйм деп, Курандан рахат алат, ибадатынан рахат алат, зикиринен рахат алат. Ал эми албетте исламдан ихсанды, имандарды жакшы түшүнбөсө, шарттарын билбесе, маани бербесе, үйрөнбөсө, окубаса, анан бара-бара намаздарын жыйнап, намазды эптеп кутулуш үчүн окуп калат да. Бир адамды көргүң келбесе, ман берип койчу, эптеп кутулуш үчүн жасайт го, адан арылыш үчүн. Мына ошентип ибадаты дагы скучный болуп, супсак болуп, эптеп-септеп эле урум согуп, тоок жоккандай кылып окуп, кутулуп кетиш үчүн окуп калат. Алла сактасын, акыры барып супсак болуп, жыйнап намазын окуп калат. Акыры барып намазын таштап салгандар канча. Ошон үчүн илим алыш керек. Илим алуу менен ибадаты дагы, жашоосу дагы, акырети дагы баары түзүлөт. Билбесе каяктан үйрөнөт анан. Саллаллаху таала аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.